Шайлоодо көп сүйлөшүүлөр болуп атпайбы азыр биз эле эмес, башкалар дагы көп сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ошондой мезгил. Бирок биз өзүбүз эле аттандык жолго, шайлоого өзүбүз эле барабыз бир болмой. Эми бул жерде актангандар дагы, даттангандар дагы, бүгүн сот иштери жүрүп атат, текшерүүлөр болуп атат, күч органдар тарабынан. Бул укук талаасында мыйзам чегинде чечилиш керек. Бирөөнү же андай, мындай дегенден алыспын. Күч органдары өзүнүн баасын берилет. Кимге болбосун. Эми анча-мынча чындыгы бар. Ошондуктан биз жанагы түз шайлоону кандидаттардын фамилияга, инсанга, личностька шайлансын деген мыйзам сунуштап атабыз, жанагы списокто эмес. Эгер ошол система кирип өзгөргөн болсо, ушундай талаш маселелер өзү эле автоматтык түрдө чечилмек. Жок, саясаттан, аялдардан тажадым дегенден алыспын. Негизинен аялдар бизде болгон. Өз убагында чоңойтуп жөнөткөнбүз. Анан Чолпон Идиновна ал өзү калоосу менен кетип калган. Мен иштей албайт экенмин, силер менен саясатчылар менен менин баалуулуктарым, көз караштарым туура келбейт экен. Силер жалганчы экенсиңер дегендей ошондой таризди айтып кеткен. Кетпе деп сурансак да болбой өтүп кетип калган. Ошентип анан аялдарыбыз жок болуп калды. Ушул соғыстын жарымына чейин отурганбыз аялдар менен негизинен. Талашуулар, тартышуулар болду. Көбүнчө кыздарыбыздын, эми ал кыздарыбыз бири-бири менен айтышып турганда биз аралашпай турганыбыз эле менин оюмча туура деп эсептегем. Такыр жалган бул. Жалган. Чолпон менен биз сыймойдон калганбыз, азыр деле эжем. Ал жалган сөз. Курулушта, башка жакта көп тармактарда иштер жүрүп келген, азыр да жүрүп атат. Инилерим же башка досторум иштетишет. Эч кандай бир мамлекеттик бир ишканаларда же бюджеттен аралашкан иштерге мен эч качан аралашкан эмесмин негизинен. Мындай тармактарда иштер жүрүп жатат. Аны жашырбайм, иш болуп атат. Жок, жалган, андай маселе жок. Жакшы жагына эл таразы, эл көрүп, эл баа бериш керек. Өзүм үчүн мындай деп айткандан алсын, бирок күндөн күнгө жакшы жагына өзгөргөнгө аракет кылам. Мисалы? Изденем, окуйм. Мындай күчтүү саясатчылар менен баарлашкым келет. Түрдүү кесиптин ээлери менен баарлашкым келет. Ушундай кругтарды тез-тез өзгөртүп, түрдүү инсандар менен сүйлөшүп, түрдүү маалыматтар менен сугарылгым келет. Чоңуз чукул эле ошол калдыбы? Азайды. Бир топ эле азайды. Ал чукулдар эми жаш кезде болгон, азыр эми бир топ кичине 40-тын кырын ашпадыкпы, токтоп калдык бир аз болсо да. Кызыкчылык кээ бир мезгилдерде көп адамдарды азгыртып кетиши мүмкүн. Бирок көпчүлүктүн кызыкчылыгы турганда, мен өзүм жеке кызыкчылыгымды дайым жыйыштырам. Элдики, биз эл өкүлү болгондон кийин көпчүлүктө ошол жерде жигитчилик кылганга аракет кылам, бирок баары бир муну дагы эле эл баа бериш керек. Конечно, албетте айтылат. Биз эми мындай публичный личность болгондон кийин, депутат болгондон, эл өкүлү болгондон кийин биз пиар менен алек болушубуз керек. Бул негизи мезгилдин талабы. Буну анан ар бир депутат же ар бир саясий лидерлер же башкалар канчалык пайдаланат, ошого баарлык. Бирок ал пиар эмес. Кайрат менен дагы бир топ жакшы пландарыбыз бар. Азыр ден соолугун чыңап, жакшы болуп калды. Элге аралашып, азыр бир жакшы ойлорубуз бар. Бир аны жумуш менен камсыз кылуу, анын дагы ошол элге, көпчүлүккө аралаша турган бир жакшы бир мероприятияларды уюштуруп атабыз. Жакында күбө болосуңар. Эми окшош экенбиз. Бир топ эле окшош жерлерибиз көп экен негизи. Эми сүйлөшүүлөр баары менен жүрүп атат, бирок жана эле айтып кетдим, биз өзүбүз барабыз. Бирок
ТКБ сунуш кылган чында. Сунуштар көп болуп атат. Аябай эле көп. Так жооп бериңиз. Жок, сунуш көп аябай. Кечетен бери элдин баарын мындай ойлондуруп, элдин баарын аябай түйшөлтүп, кыжалат кылып атат бул окуя. Бул көзгө көрүнгөн эле окуялардын бирөөсү болду. Мындай толтура жашообузда чындап аябай акыркы күндөрү ушундай аялдарыбыз, кыздарыбыздын кордолгону, жана балдардын кордолгону коомдо көп. Бул албетте биздин мына 30 жылда үй бүлөлүк институт, ошол эле мезгилде билим деңгээли, экономика баары келип чогулуп ушул нерсеге келип атат. Бул билимсиздик, биринчиден бул караңгылык, анан оорураак айтканда бул айбанчылык, бул кечеги жасаган иштер. Ушуга түрткөн биздин жашоо, бүгүнкү турмуш ушуга алып келип койдук. Буга жалгыз адамды күнөөлөштөн алысмын. Бүт ошол бийлик өкүлдөрү, ошол ичинде биз да жүрөбүз, баарыбыз күнөөлүү деп эсептейм. Бул көрүнүш бизге бир чоң сигналдарды, бул бүгүн эле болуп аткан жок. Буга чейин да ушундай оор абалдар, оор жаман терс көрүнүштөр болуп келатат. Биз буну менен күрөшүүбүз жалпы болуш керек. Баарыбыз мамлекетти мына бүгүнкү болуп аткан саясий абалды, экономикалык абалды, социалдык абалды бүт баарын алдыга жылдырбасак, бул көрүнүш коркунучу аябай чоң, биздин улутубузга, биздин келечегибизге соккуруп атат. Бул жакшы эмес. Негизинен аял кишини кордогон, аялды кордогон коомдо эч качан баатырлар жаралбайт дейт. Кылымда кыздын атулук, кыргызда кыздын чачулук дейт. Ушундай нерселерди биз жигиттер билип жүрүшүбүз керек. Күнүмдүк турмушубузда дайым колдонуп, ошону пайдаланып, кыздарыбызга жакшы мамиле кылышыбыз керек негизинен. Эгер кыздарыбыздын биз корголгон болсо, кыздарыбыз биз жакшы колдоп, коргогон болсок, албетте биздин улутубуздун келечеги жакшы болот. Буну ар бир жигит билиш керек. Билбегендерге биз димилде түшүндүрүшүбүз керек. Фракциядагылар же парламенттеги? Фракциядагылар көпчүлүгү эле аракетте, кайрадан келгени. Башка фракциялардагы баары аракетте кайра келебиз деген. Эми бирок тилекке каршы турмуш ар бир созуттан кийинки созутта бир 25-30% гана келет, калганы жаңыланат да дайыма. Ошондой эле болуш керек. Бул парламентте келем деген баары эле келе албайт болуш керек. Мындан көрөбүз да.